Кутмануу кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер менен кайрадан эле ТВ1 KG телеканалы жана иш күндүн кечи теледе болбоору бүгүнкү кеченин кезекчиси мен Адилет Кайров болмокчумун. Сиздер менен кайра амандашып жатканыма абдан кубанычтамын. Бүгүнкү эфирибиздин темасы мыкты инсандар деп аталат. Жакында эле сонун иш-чаралар болуп өттү. Биздин өлкөбүздө гана эмес, баардык дүйнө жүзүндө ошол темада сүйлөшөбүз. Эң мыкты коноктордун бири келмекчи бизге. Андыктан сиздерге сюрприз болсун, атын атабай туралык. Андыктан биз менен болуңуздар, 2 саат бою сиздерге жакшынакай маалыматты жана жакшы маекти курганды аракет кылабыз. Эфирибиздин башында эле жакшынакай музыка сиздер үчүн. Жөн гана музыка эмес, биздин мыкты ырчы жигитибиз Адик Жумабеков жакында эле Россияда болуп өткөн «Голос» аттуу теледолбоорго катышып өтүп кеткен. Ошол жакшынакай чыгарманы сиздерге тартуулайбыз. Жакшы маанай, биз эфирибизди баштайбыз. Кеттик. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Чындыгында кол чабуулар, Адик байке да бир жолу мыктысыз, азаматсыз. Чындыгында бул студияда мен жалгыз эле кол чабып атам, бирок канча дагы «Голос» теледолбоорунун баардык телекөрүүчүлөрү жана бүткүл Кыргызстан сизге кол чапты. Ийгилик, чоң рахмат. Рахмат. Эми баштан баштап төкпөй чачпай айтып бериңиз. Кандай болуп калды? Кандай катыштыңыздар? Негизи бул проектке мен деген 2 жыл мурун катышым керек болчу. Баягы биздин досубуз, байкебиз Нуржигит Субанкулов катышпады эле 2019-жылы. Ошол жылы биз чогуу барганбыз Москвага. Чогуу кастингге өтүп, анан слепые прослушивания уже съемканы 3 күн болот да. 3 күндүн 3-чү күнүнө мени коюп коюшту да. 3-чү күндө коюп койгондо ойлоп аттым, ушу очередь жетеби, жетпейби деп мындай сомнение болуп аткам да. Мен алдымда 4 киши калганда наставниктер командасын уже толтуруп алып, акыркы кишини Валерий Сюткин алып кетип калган. Ошо анан мен 2 жыл мурун ырдабай калгам да. Очередь жетпей, просто не успел выступить. Анан капа болдум, аябай. Жиним келди. Ушунча жол, ушунча канча этаптардын баарын өтүп туруп, даже ошол сценага чыкпай калдым деп аябай капа болгом. Аны азыр түшүнүп атам, негизи. Жакшы болуптур, негизи. Ошол 2 жыл мурун аяка сахнага чыкпай калганым жакшы болуптур. Анткени ол 10-чу сезон, юбилейный сезон болуп атат. Анан кийин баягы биринчи состав жюридеги, золотой состав деп айтышатмыз. Ошол состав келип калды, эң мыкты состав деп. Элдин баары аябай жакшы болуп атышат да, жакшы көрүп атышат. Анан кийин азыр өкүнбөйм. 2 жыл мурун чыкпай калганыма. Азыр мага тескерисинче аябай жакшы возможность болуп атат. Ошо. Чындыгында мыкты. Мага кызык болгону техникалык жагы да. Сиз ошол документация боюнча, жөн эле барып кастингден өтүү боюнча ошонун баарын айтып берсеңиз толук кандуу. Кандай документация керек экен, мисалы? Документация деле кереги жок аяка. Биринчи бул жерден интернет аркылуу запистериңди жөнөтөсүң. Ошол «Голос'тун өзүнүн сайты бар, ошол сайтка 2 кир, анан колдон келсе 1-2 видео жөнөтүп коесуң, сүрөттөрүңдү жөнөтөсүң, атыңды жазасың, болду. Алар угат, көрөт, анан кийин эгер өтсөң өзүлөрү чалып айтышат. Мы вот представители шоу «Голоса, хотим сообщить, что вы прошли», депчи. Анан кийин келгиле, могул датада кастинг болот Москвада, ошол кастингге келгиле деп айтат. Ошол датаны өзүң тандайсың. Анан барасың кастингке. Барып ал жерден дагы 2 этап болот. Биринчи этаптан өтсөң ошол эле 2 ырдайсың. Бир орусча, бир англисче. Биринчи этаптан өткөндөн кийин эле кайра ошол эле ырларды кайра эле ырдайсың. Бирок уже тиги ошол биринчи каналдын эң үстүндө турган Аксюта. Ошонун алдында ырдайсың. Өзү одобрение кылат. Ошо, ошентип эгер өтсөң, андан өтсөң уже слепые прослушиванияга кеттик. Ошондой. Ошондой 2 этап болот экен да кастингне, мындайча айтканда. Эгер интернетти санаганда 3 этап болот да. 3 этап. Эмеге чейин, слепые прослушиванияга чейин 3 этап болот. Мыкты. Анан дагы бир нерсе, репертуарыңызда аябай мыкты ырлардын бири, чындыгында өлбөс классика бул. Буга кантип келдиңиз бул ырга? Бул ырды мен деген бир 10-15 жылдан бери угам. Аябай жагат. Менин
англисче биринчи жаттаган ырлардын бири да. Биринчи ошо англисче ырларга кызыгып баштаганда, ушул ырды угуп, анан кийин англисче ырларды сүйүп баштаганмын. Бул ырды мен бир ошо 15 жыл мурун уккандан кийин 2-3 жыл жөн эле кыялданчумун ушул ырды. Кантип ырдайм, ушуну ырдасам экен деп кыялданып жүрчүмүн. Ошол аябай жаккан үчүн ушул ырды жөнөтүп көрдүм тигилерге. Анан кийин бир 4-5 ыр жөнөткөм. 4-5 ырдын именно ушунусун тандап алышыптыр. Ушул жакшы, ушул ыр сага аябай жакшы жарашат экен, ушуну ырда деп. Мыкты. Анан комментарийлерден көрүп каламын, ошо Кайрат Байке дагы катышып келбеди эле финалга чейин чыгып. Анан ошондон баштап эле көрүп калдым. Эмне үчүн биздин ырчылар ушундай чет өлкөлүк долбоорлорго барып кыргызча ырларды ырдабайт? Анткени кээ бир катышуучулар өзүнүн тилинде ырдашат экен. Анан сизге суроо. Баарыбыз эле түшүнөбүз, бул деген эл аралык долбоор. Ал жерден жөн эле өзүңдүн желанияң менен, өзүңдүн каалооң менен каалаган ырды ырдабайсың. Бирок кыргызча ырды ырдасаңыз, кайсыл ыры болмок? Баштан жооп берейин, эмнеге кыргызча ырлар ырдалбайт деген. Эгер алар билген ыр болсо, анда болот. Анткени деген оригинал менен салыштырышат булар. Биздин кыргызча ырлар, конечно, классика, укмуш ырларыбыз бар. Күчтүү техникалык жактан дагы, мелодия жактан дагы, гармония жактан дагы аябай күчтүү ырларыбыз бар. Бирок аларды Россиянын эли билбейт. Россиянын ошакта отурган жюрилер билбейт. Алар деген эмне кылыш керек? Алар деген контент чогултуш керек да. Эл билип ошол ырды кайра угуш керек. Ошон үчүн мындай эл билген ырларды ырдаганга туура келет да. Эгер андай боло турган болсо, адамдар келип өзүнүн автордук ырларын ырдаса деле болмок андачы. Бирок андай болбойт. Эл билиш керек. Эл билген ырларды уже дүйнө жүзүнө тараган или хотя бы СНГга тараган хит ыр болуш керек. Ошон үчүн. Анан кыргызча кайсы ырды ырдамакмын? Мен көп ырлар бар. Асанкалы Керимбаевдин Кусалык деген ырын аябай жакшы көрөм. Ошол ыр болушу мүмкүн. Муса Баятов агабыздын Сагынам деген чыгармасы болушу мүмкүн. Биз экөөбүз деген ырлар бар. Жанагы издейм сени, жолугарын билгем. Көп ырлар бизде вокальный көрсөтүп турган ырлар кыргызча аябай көп. Мен ойлойм, эгер өзүң тилиңде ырда десе, анда көп вариант жөнөтмөк мынакы. Дагы бир суроо, ушул Кыргызстанда сиз өзүңүз дагы белгилүү ырчылардын бирисиз, мыкты үндөрдүн бирисиз. Ошол тууралуу маалымат берки продюсерлерге же болбосо ошол кастинг өткөрүп аткан кишилерге тараганбы? Ошол Кыргызстанда сиз чыгып жүргөнсүз, ырдап жүргөнсүз дегенсичи, мисалы. Мен өзүмдү айта албайм, мен ушунда аябай эле мындай таанымал ырчымын деп. Эми ошол биздин Кыргызстанда Сиз айтпасаңыз да биз айтабыз. Макул, рахмат. Кыргызстанда ошо жанагы жылдыздар менен аралашып жүрөбүз негизи, бирок андай деле таанымал эмеспиз. Эми акырындап келатабыз негизи. Алар жок билбейт. Мен өзүмдүн болгону Инстаграмда гана жөнөттүм. Сен бир отправьте несколько видео деп айтышты да. Эме биз сенин стилиңди көрөлү, кандай ырларды ырдай аласың, ошолорду көрөлү дегенде, ошо мен Инстаграмдагы бир 4-5 видеону жөнөтүп койгом. Ошо анан кийин алар сурабайт деле, сен өзүңдүн мамлекетиңде статусуң кандай депчи, жок, андай деле эмес. Именно ошол голоско басым кылышат конкурска. Ошол менен эле. Мыкты. Мен бул суроону бергеним, анткени кээ бир катышуучулар өзүнүн өлкөсүндө мыкты мастерлердин бири экен да. Анан ушундай конкурстарга келип, баягы башка катышуучулар жөн эле ырдаганды кызыгат, бирок чыкпайт, таланты бар, ошолор менен бирге катышып, аларды утуп кетет экен да. Ошон үчүн бердим да, балким ойлоп калыштыбы депчи, сиз дагы бул жерде мыкты ырдайт экенсиз, андыктан сизди дальше өткөрбөйбүз деген мисалы суроолор болгон жокпу депчи. Жок, андай суроо болгон жок. Андай Эң башкысы талант, ырдай аласыңбы, чыга аласыңбы болду, Ооба. Мыкты. Анан кийин эң мындай важный нерсе адамгерчилик экен ал жерде. Эгер сен өзүңдү мындай бой көтөрүп, кичине башкачараак сөйлөсөң, аларга жакпайт да негизичи. Эми мен апама рахмат, мени ушундай кылып тарбиялап койгонуна. Мен негизи эле мындай өзүм эле мындай жөнөкөйлүктү аябай жакшы көрөм да. Жөнөкөй сүйлөшкөндү, анан кийин жанагынтип мактанганды такыр жаман көрөм. Кээде эле
мындай кичине тамашалап өзүм үйүмдөгүлөргө эле мактанып койбосом атак мактанбайм негизи. Ошо анан тигилер ошону жаман көрүшөт экен. Настоящий, будьте настоящими деп бизге дагы айтышты да, ошо жана репетиция болуп аткандачы, жюрилер чувствуют, алар сезип турат силердин деген подделка болуп атканыңарды. Просто өзүңөр кандайсыңар, ошондой алып жүргүлө депчи. Ошо эң жөнөкөйлүктү баалашат экен. Мыкты. Анда эмесе кайра голос долбооруна келелик. Мына сизди чыктыңыз сахнага. Биринчи эле оюңуз кандай болду? Ырдап баштаганда эле. Ой жок болду. Вообще ой жок болду. Мен ошол сценага, сахнага чыккычакты состояниемди айтып берейин мен. Бир ырчыдан кийин чыгам да. Мен күтүп отурам. Күткөн эң жаман эмеспи? Күткөн эң жаман. Анан мейли ал ырчы ырдап бүткөндөн кийин мен сразу эле чыгып ырдап кетсем жакшы. Ошол ырчы ырдап кеткенден кийин бир жарым саат технический неполадки болду. Бир аппаратуранын бир жери бузулуппу, чыгып бир жарым сааттай турушту да. Анан кийин жюрилер болсо кой биз эс алып келели деп туруп кетип калышты. Мен болсо жанагы за кулисами эшикти ачат эмеспи? Ошол жерде турам, лестницада күтүп. Уже мынтип толкунданып, уже мынтип калчылдап титиреп ошентип турам да. Эң жаманы ошол экен. Сен күтүп атасың, сен эртерээк чыгып ырдап туруп, эмне болсо ошо болсун. Эртерээк чыгып ырдап салыш керек болот деген состоянияга келип калдым да менчи. Күтүп атам, жок. Анан бир кезде кой мен өзүмдү колго алышым керек деп анан кийин ал ошол выступление жөнүндө такыр ойлонбой, мен келинчегимдин боюнда бар эмес беле. Ошол курсагын элестетип, ичиндеги кызымды элестетип, мен аялымды элестетип, ошентип анан кийин выступлениени такыр унутуп туруп анан кийин кичине мынтип өзүмө келип, ошентип анан турсам анан кийин "Всё, поехали" деди. Ошентип өзүмдү колума алып туруп анан кийин чыктым да. Анан сахнага чыкканда эми биринчи сезимдер аябай жакшы болду. Баягы мен мечтайтып жүргөн сахна, канча жылдан бери ошол жака чыккым келип, мен ошо карасам 4 кресло турат мынтип. Анан кийин кичине толкундандым, бирок биринчи ырдап баштагандан кийин эле толкун мындай волнение кетип калды такыр эле. Ошо. Анан ырдап бүттүм, бирок ырдап атам көрдүңөр го, аягында бурулушту. Эң аягында бир 2-3 секунд калганда бурулушту баары. Ошондо ырдап ырдын аягына жетип калганда ойлонуп кеттим да, мен ушунчалык жаман ырдап атамбы? Эмнеге бурулбай атышат депчи. Өзүмдү аябай мындай жаман сездим да, аябайчы. Эмнеге бурулбай атышат, мен ушунчалык жаман ырдап атамбы деп. Бир кезде карасам эле Билан бурулуп келатат. Жыргадым аябай. Анан кийин Агутин бурулду. Градскийдин бурулганын байкабай калыптырмын мен. Бүткөндөн кийин эле эптеп ырдап бүтүп эле анан кийин жыргап секирип баштадым. Ошо. Мыкты. Сиз ошол бурулбай жатты деп атпайсызбы? Ыр бүтөйүн деп калды. Анан ойлор болдубу? Болду. Болду. Өтпөй калды. Болбой калды окшойт. Мен уже ошол эртең эле билет ала берейин деген ойлор келген. ошол моменттерде сиздин үнүңүз бузулуп кетпейт экенби? Мисалы башында настрой менен чыктыңыз да, бир балана да кетип бартасыз, эмоция болдуңуз, толкундануу болдуңуз, анан үнүңүз түшүп же бузулуп, музыканы укпай. Болгон жок негизи. Мен бирок баягы кичинекей кезден бери билбейм, ошондой атактуу адамдардын алдына чыкканда үнүм жакшы ачылат да. Тескерисинче экен да сиздики. Эмнегедир ошондой меники. Анан кийин бирок ошо сахнага чыгаардын алдында тамагым кургап аябай кыйналдым. Кайра суу ичип эптеп. Анан жок, тияктан бирок үнүм отурган жок, жакшы эле болду. Мыкты. Башында эле катышып баштаганда максатыңыз Дима Билан беле же башканы дагы тандайт белеңиз? Бул аябай интересный история. Башынан эле ошо канча жылдан бери голосты көрүп жүрөм, мен Агутинге барам деп жүрчүмүн. Негизи. Анткени ырдаганы жагат, стили жагат аябай. Дима Биландыкы деле жагат, бирок Агутин музыкант катары көбүрөөк мындай мага да, авторитеттүү да. Анан кийин ошол ырдап бүтүп, ошол мен Дима Билан деп айткычакты Агутинге барам деп ойлоп аткам мен. Оюңуз бузулуп кетти. Ошол жерде сцена мен сүйлөп аткан моментте Кайрат Пирмердиев байкемдин сөздөрү оюма келип кетти. Дима Биландын командасында эмес беле. Аябай жакшы сөздөрдү айткан да. Кичпейил келет, жөнөкөй келет, сенин сөзүңдү угат.
Анан кийин мындай иштеш оңой, эгер сен өзүңдү жакшы алып жүрсөң, ал дагы сага ошондой отношение кылат деп. Ошол сөздөр мениме тың деп турур, анан кийин жеме билан деп кетип калдым. Ошо. Андан кийин бүттү, чыктыңыз, рахмат дедиңиз. Сахнадан түштүңүз. Андан кийин эмне болду? Андан кийин группа поддержкиме бардым, жанагындай эле. Барып, алар болсо өлө кучактап, анан тиги Нагиев дагы көп сөздөрдү айткан, унутуп калдым, бирок көбүн кесип салышыптыр. Аябай комплименттерди айткан ал дагы. Ошо молодец деп ошо аяктан чыгып алып үйгө эле бардым. Үйгө барып эс алдыңыз. Үйгө барып эс алдым. Болду, эч кандай сезим болгон жок андан кийин. Жок, болду, өттүм. Же дагы эле баягы ишенген жоксузбу? Жок, ишенген жокмун эмес, түш катары өтүп кетти. Как будто түш көрүп, кечээ түндө түшүмө киргендей болуп калды да, анткени деген жана толкунданып атып, ошол мээң дагы кичине ар кайсын ойлоп атып, мындай фокус жок болуп калды да ошол жакачы. Анан кийин элестетип көрсөм эле мен кечээ тиги голоско катышып өтпөдүм белем деп коелу эле. Анан кийин ишенип атам өткөнүмчү, бирок ошол түш сыяктуу да магачы, ошондой сезим болду. Өзүңүз айттыңыз, группа поддержка боюнча айта кетсеңиз, ичинен көрдүк, мыкты ырчы дагы кызыбыз бар экен, Тамга. Калганы боюнча айта кетсеңиз, тааныштырып, биз менен да билели да ал жерде Аскат деген аябай ушундай балдардын баары алтын балдар да. Аскат деген бала, мен ошо экинчи жолу Москвага барганда ошол баланын үйүндө конок болдум бир жумадай. Анан кийин ошол ал балдар көбүнчөсү эле ошо Москвада турушат. Нурсултан деген бала бар, Москвада жашайт, ал дагы үй бүлөсү менен ошол жерде. Ал болсо ведущий Тамада, анан кийин жанагы ВФ бой без правил бар го, ошолорду алып баруучу бала Нурсултан деген. Манас деген бала жүрдү, менин клиптеримди тарткан бала. Ал дагы ошол Москвада болчу, жакында келет Кудайым буйрса. Анан кийин Максим деген бала, аны Макы дейм мен. Анткени кебетеси эле орус болбосо атак. Эми өзү деле орус негизи, бирок биз менен чоңоюп калган бала да, кыргыз бала да. Кыргызча сүйлөйт. Ошо алтын балдар. Анан дагы ким бар эле? Болдук шойте? Ооба. Мыкты. Уюштуруу деңгээли боюнча да сурайын деп атам. Сиз Кыргызстанда дагы көп сахналарга чыгып ырдап жүргөнсүз. Ар кайсы фестивалдарда, чоң мааракелерде, мисалы, конкурстарга бул жерден катышкан жоксуз окшойт, Кыргызстандын ичинен. Кыргызстандын ичинде 15 жыл мурун поющий город деген конкурска катышып аткам ошону. 15 жыл мурун, акыркы жылдары катышкан жок окшойсуз. Бирок ошого карабастан көп баягы концерттерге да чыгып жүрөсүз, теледолбоорлорго катышып жүрөсүз. Бул биринчи опыт болду да сизде, биринчи тажрыйба, чет өлкөгө барып, чындыгында чоң теледолбоорго катышканчы? Жок, мен катышкам да. Мен Новая волнанын кастингине баргам, ал жактагы чоң масштаб менен неметилген да. Ошол деңгээли боюнча сурагым келип атат да. Эми албетте салыштыруу бул туура эмес болуп калат, бирок чындыгында сиздин оюңуз боюнча. Мен биринчи жолу ошондой аппаратурада ырдадым. Ачыгын айтканда. Ушунчалык мындай жыргадым да, ушунчалык мен үнүмдү өзүм угуп алып, анча ошончолук мындай жакшы сезимдер болгон эмес да мендечи. Аябай сонун болду. Анан кийин даярдыктар боюнча эми ал келтейген биринчи канал, российский первый канал деген бир биз жүргөндө эле бир 200-300 киши иштеп жүрдү жана ичиндечи. Бүт баары тең мындай саат менен баары. Сенин артыңдан эле бир 2-3 киши чуркап жүрөт. Эй, бас бияка. Эй, бас тияка. Мен тиги эмеге эле дааратканага барып келейинчи десең, хорошо деп жиберет дагы. Анан кийин бир кезден кийин бас сен убактың келейин деп калды. Бирок убактыңа жарым саат бар да. 2-3 киши ошентип турат. Анан кийин бирөө келип сен мояка турасың. Мен могул жериңен келем. Мен монтип турам. Анан сага микрофон берем. Анан сен мояка басып келесиң, мояктан дагы турасың. Анан мен сага эшикти ачып берем деп ошончолук түшүндүрүп беришет да. Даярдык деңгээли өтө жогору экен. Техникалык жактан да күчтүү. Техникалык жактан сөз жок просто. Эми
биринчи жолу болду да андай жерде укмуш экен. Мыкты. Чындыгында Адик байкенин айтып берүүсү боюнча биз дагы аябай толкунданып анын эмоцияларын да сезип жаткан учурубуз. Андыктан рекламалык, жарнамалык тынууга өтөлүк. Андан кийин биз кайра маекке келебиз. Кечтин кезекчиси Адилет Каиров. Эфирибизди улантабыз. Сахнада деп жаздым го. Биздин студияда Адилет Жумабеков, ырчы аткаруучу Голос долбоорунун 10-чу сезонунун катышуучусу. Чоң рахмат сиздин мыкты үнүңүзгө, мыкты чыгып ушинтип бизди эмоциябызга берип жаткан күчүңүз үчүн. Кийинки суроо, сиздин катышкандан кийин жашооңуз канчалык деңгээлде өзгөрдү? Россиядан келдиңиз Кыргызстанга. Кандай окуялар болуп өттү? Азыр ошол бойдон эле өзгөрө элек. Жок, мен Москвадан ошол августта болду да. Слепое прослушивание. Мен 23-ү келдим, 22-си кызым төрөлдү. Ошол жак аябай башка жакка алмашып кетти, жашоом эле. Орусча айтканда эмоционалдык экстаз болгон турбайсызбы сизде? Ооба. Биринин артынан бири. Биринин артынан бири жакшы болду. Ошо азыр жашоом мыкты жакка кетип баратат. Анткени кызымдын күлгөнүн көрүп алып эле мен ээрип жатам азыр. Ошо күндө эле жанынан чыккым келбей эле, 1-2 саатка сыртка чыксам эле кайра сагынып келип чыктагым келбей эле ошо. Ошондой азыр менин жашоом. Жыргал жашоо. Ооба, барыбыз эле билгендей, сиз багы той тополордо да иштеп чыгасыз. Ооба. Ошо катышкандан кийин гонорарыңыз же болбосо чалган заказчиктер көбөйдүбү? Ооба. Гонорарды кичине көтөрдүк. Кичине. 5 сомго койчу. Ооба, 5 сомго. Анан кийин менеджер бир бала менен иштеп баштадым. Ал бала дагы ошо экөөбүз иштеп азыр Кудайга шүгүр жакшы болуп атат. Чакырган адамдар да көп. Ошо азыр Москвага кетип атканым үчүн эле кичине көбүнө кичине отказ кылып атабыз, а так жакшы эле Кудайым көрсө. Чыгармачылыктагы эмне жаңылыктар болот эми? Сизден эмнелерди күтөбүз? Жакында эле ырым чыккан анан айын деп. Анан кийин ушу Голостун эфири менен кошо клипим чыкты, Сынган бий деген. Ошо азыр болсо Кудайым буйрса ойлонуп атабыз, ошол анан айын деген ырыма клип тартсакпы же башка дагы бир ыр жазылып аткан, ошолорго клип тартсакпы деп. Бирок ойлор жакшы эле, Кудайым буйрса бир айдын ичинде дагы бир клип, дагы бир ыр чыгат. Мыкты. Сиз өзүңүздү таап алдыңызбы ушул чыгармачылык жакта? Тагыраак айтканда, үнүңүздү жана өзүңүздүн жанрыңызды, клиптериңиз кандай болот? Стиль? Стилди таптым деп ойлоп аткам, баягы Лайк деген клипти тартканда. Андан кийин дагы ойлонуп көрүп эксперимент кылып атабыз азыр. Мен айта албайм. Ушундай стиль менен болду, мен ушундай стиль менен дальше эметем депчи. Бул суроону бергеним себеби анткени сиздин баягы клиптериңизди жана ырларыңызды биринчи чыкканча көргөндө укканда аябай динамика, көп өң, башкача бир өзүнчө бир маанай да, башкача бир маанай. Анан мен ойлоп койдум да, эгер ушул темпте кетсе, албетте бул баарына жагат. Баары жыргашат, бийлешет, бирок ошол эле учурда ушул темпте кете берсе, многогранный деп коет эмеспи? Ошондой боло албай калабы депчи. Анан Голостон кийин ушул End of the Road деп бир аталат эмеспи? Ошолорду уккандан кийин мен ойлодум да, Адик байке бул аябай многогранный киши экен депчи. Анан мен ойлоп койдум да, ошо сиздин чыгармачылыгыңыздагы башка темпте кетеби депчи, өзүнчө бир драматургия может ырлар чыга баштайт, клиптер өзүнчө бир философиясы менен, ырлар сүйүү жөнүндө, арман мисалы. Мен биринчи ырым Арманда деген ырым, көрсөңөр керек клипимде эле. Негизи өзүм ошондой жай, мындай ыйлагын келе турган ырларды негизи өзүм жакшы көрөм негизичи, ошолорду ырдаганды, анан укканды да жакшы көрөм да. Бирок бийлегенди дагы билебиз да бизчи. Ошон үчүн жанагы Лайктын стилине кеткенбиз негизи. Мен ойлойм, бир эле жак менен кете бербей, ар кайсы жакты эксперимент кылып көрүш керек депчи. Азыр ошо ар кандай стилде аракет кылып атабыз. Анан айын деген ырым кичине Восток
жагы да бар да ошондой. Восток, Латинос жакта кетет. Кудайым буйрса, эмки ырым чисто попса болуп чыгайын деп атат. Дагы көрөбүз. Может, Андижанская полька сыяктуу чыгарам. Көрөбүз аны. Мыкты. Баарыбыз эле билгендей, Кыргызстанда айтып коюшат эмеспи? Шоу бизнес жок, той бизнес бар депчи. Көбү кошулбайт, көбү кошулат. 50% кошулуп, 50% эки лагерге бөлүнүп кеткенде, кыскача айткандачы. Анан сиздин оюңуз боюнча көбү айтышат экен да, мисалы тойлорго чыккан ырчылардын чыгармачылыгы анча өспөйт. Тескерисинче алар өзүнө ошол тойлорго чыгып, ошол кандай деп коет, кабак ырларын ырдап көнүп калышат, анан өзүнүн чыгармачылыгын өркүндөтпөйт деп. Сиздин оюңуз бул боюнча кандай? Менин оюм боюнча Кыргызстанда эмен ырчылардын основной доходу той да. Эгер сен деген мисалы бай болсоң, акчаң көп болсо, башка жактан түшсө акчаң, бизнесиң болуп, чыгармачылыктан эмес, башка жактан түшсө, анда сен ошол чыгармачылык менен каалаган ырыңды, өзүңө жаккан ырларыңды жазып чыгара бер да, негизичи. Ошондой кылса болот. Бирок бизде көп ырчылар билбейм, көп деле бизнестер жок да. Основной доход ошол чыгармачылыктан болот. Ал чыгармачылыгы в основном тойдон келет. Мен буга каршы эмесмин. Бирок параллельно алып кетиш керек деп ойлойм да. И тойду дагы, и шоуду дагы. Эки жакты тең. Кечке эле той жакка кете берсең, мен оюм боюнча баркың кетип калат го деп ойлойм да. Кичине шоу жакты дагы кылсаң, кийин мисалы сен деген концерт койгондо ошол тойду ырдап жүргөн ырларыңды ырдабайсың да. Концертке деген концерт болуш керек, ал жердеги шоу болуш керек. Ошон үчүн ошол жакты дагы карап, ошол жака дагы аракет кылып, ушундай ырларды жаратыш керек деп ойлойм. Бирок той бизнес айла жок. Бизде мисалы альбомдон, мисалы альбом жазсаң, бир альбом 10 ыр кылып жазсаң, бизде азыр пока что ырды сатып алуу кичине мындай эме да, мындай эмне дечи эле жанагы сөздү. Непривычно. Биздин эл пока ага көнө элек. Москвада эгер альбом жазып чыгарсаң, аларда деген банковская система аябай развитый да. Мисалы деген бир ырды деген 4 рубльга сатып алышат. Болду, бирок аны телефонунда жүрө берет ал. Бизде ал пока өнүгө элек. Анткени ошон үчүн той бизнес менен акча таап жүргөндөргө мен каршы эмесмин. Мен өзүм деле акча таап жүрбөймбү. Конечно, өзүм ырларымды ырдап эмес, каверлерди ырдап жүрөм. Бирок ошол шоу жагындагы өзүмдүн чыгармачылыгымды дагы алып жүрүш керек деп ойлойм. Мыкты. Мен дагы ушул чөйрөдө көп жүрөм. Чыгармачылык чөйрөдө сиздей болгон таланттуу кишилер менен сүйлөшүп, анан көп байкайм да, тойлордо, кээ бир концерттерде англисче айтканда no name деп коет эмеспи? Аты жок, баягы бэкграунд жок, аудиториясы жок, бирок мыкты үндүү ырчылар, кыздар, балдар бар. Жашы өспүрүмдөр мисалы, же болсо тескерисинче бизден дагы, сизден дагы улуу кишилер бар. Мыкты ырдаганча, эмне үчүн алар ушундай эл аралык конкурстарга катышпайт деп ойлоно баштайм да. Сиздин оюңуз боюнча аларга эмне жетишпейт? Баары бар аларда, артистизм, шоу, үн, талант баары бар. Эмгек жетишпейт. Эмгек жетишпейт, анан кийин көбүнчөсү биздин шоу бизнести признавать этишкиси келбейт да. Өзлөрүн андан кичине өйдөрөөк элестетишет, өйдөрөөк сезишет. Койчу ошол той ырларды депчи. Бирок тапканы биз деген баардыгыбыз ошо акча табыш үчүн жашайбыз да азырчы. Курсак тойгузуш үчүн, өзүңдүн үй бүлөңдү багыш үчүн жашайбыз да. Ошентип айтып коюшат дагы, бирок акча тапканы ошол тойго келип, 2-3 ыр ырдаган адамдардан бир 10 эсе азыраак табышат. Эгер кичине ой жүгүртүүнү алмаштырса, алардыкы деле болот. Мисалы, сиз айтып атпайсызбы? Башка конкурстарга барбайт деп. Мейли сен Кыргызстандын шоу бизнесин признавать этпей эле кой, бирок ошо башка жакка сен үнүң укмуш болуп атпайбы? Башка жакта конкурстарга барып, ошолор үнүңдү көрсөт да, может ошол жерде сеники окшошуп кетет. Жок, ага дагы аракет кылышпайт да. Просто эмгек керек деп ойлойм. Эмгек керек, анан ой жүгүртүүсүн кичине алмаштырыш керек деп ойлойм.
Мыкты. Анан биздин дагы телегөрүүчүлөр биздин дагы маекке кошулуп сизге дагы суроо берген мүмкүнчүлүктөрү бар. Жөн гана 708 996 996 номерлерине жазышат WhatsApp номерине. Кийинки суроо сиз үчүн Адик Байке чыгармачылыгыңызга ийгилик. Кыргызстанда ыр жазып, кантип ырдап чыкса болот дейт. Өзүнүн автордук ырларын. Бул техникалык жактан сурап атат окшойт, Мен өзүм сөз жазбайм негизичи. Менин көп ырларымды Раматылык менин жакын досум Акжол Канатбек уулу жазчу. Экөөбүз отуруп алып аябай көп отурчубуз, аябай сүйлөшчүбүз. Анан кийин биз деген биринчи сценарий ойлоп тапчубуз. Эмне жөнүндө болуш керек? История ойлоп тапчубуз. Анан кийин ошондон отталкиваться этип туруп, анан кийин ырдын текстине кетчүбүз да. Ар бир адамдын өзүнүн подходу болуш керек деп ойлойм. Ыр жазууга. Ошо анан кийин жакында эле иним, бир тууган иним экөөбүз сөз жазып көрдүк. Окшошту деп ойлойм. Ошо биз дагы ошо элестетип көрүп, темасын биринчи ойлоп таап алып, мондай тема болсочу деп туруп анан кийин, жакшы тема экен деп туруп анан кийин, припевке мондай ырдалат деп туруп анан кийин ошол сөздү ырдап көрдүк. Окшошту. Элем бул ушул жөнүндө болуп атат. Эми давай куплети кандай болуш керек депчи. Куплетин ал деген жанында жүрөт, бирок аны көрбөй атат деп ошентип сүйлөшүп, бири-бирибиз менен сүйлөшүп туруп, Маек аркылуу, маек аркылуу сүйлөшүп, история ойлоп таап атабыз да бизчи. История ойлоп таап туруп, анан кийин биринчи сөздөн баштайбыз. Биринчи сөз жазылып кетти да, анан кийин дальше анан кийин уже акырындап чыгып баштады да. Өзүңдүн алгоритмиңди ойлоп таап алышың керек деп ойлойм да. Кантип жазыш керек? Биз мисалы ушинтип жазабыз ырды. Мыкты. Сиздин дагы кайра голос теледолбооруна келелик. Кийинки съемкалары, кийинки сиздин эфириңизди каяктан көрө алабыз? Качан башталат съемкалар жана качан эфирге чыгат? Мен эртең учуп атам Москвага. Эртең учуп, бүрсү күнү репетиция болот. Бул репетиция уже сиздин тренериңиз, сиздин наставниңиз Дима Билан менен башталат, Дима Билан менен. Бул индивидуальный репетициялар болот экенби же бардык команда чогулду? Жок, бардык команда эмес. Ошо Дима Биландын командасы бир жерге чогулабыз. Ошол жерден репетиция кылабыз. Барабыз, ырдайбыз. Андан кийин 30-унда интервьюлар тартышат, жана башында сүйлөдүм го. Ошондо интервьюну тартышат. Андан кийин 31-би же 1-и болсо эме генеральная репетиция, жанагы сценадан дагы репетиция кылабыз. Анын экисинде съемки уже. Качан көрсөтөт билбейм, еще айта элек. Мыкты. Эми Инстаграмга тартып туруңуздар. Биз дагы сизди хотя бы Инстаграмдан көрүп туралык, эфирден чыга элек болсо дагы. Анан бул жерде дагы бир суроо бар экен. Чыгармачылык пландарыңыз боюнча бөлүшө кетиңизчи деп сурап атышат. Ошо чыгармачылык менен бөлүшкөндө оюм боюнча, мен менеджерим экөөбүздүн оюбуз боюнча жаңы жылга чейин дагы бир 2-3 ыр, дагы как минимум 1 клип деп ойлоп атабыз. Же 2 клипти көрөбүз. Анан жазында бир творческий вечерге аракет кылабыз. Кыргызстанда. Кыргызстанда, Кыргызстанда творческий вечерге аракет кылабыз ошол жерден. Андан кийин может менин туулган күнүмө кийинки күзгө может концерт аракет кылабыз го дейм, концертти кылганга аракет кылабыз го. Көрөбүз. Эми пландарыбыз жакшы эле негизи. Азыр ушул голостун толкуну менен ушул возможностьти кармап алышым керек. Анткени голос чыкканда азыр Кыргызстан мен жөнүндө сүйлөп турат. Аябай жүрөгүм жылып. Ошо аракет кылып кармап калайын деп атам. Ошо. Мыкты. Телегөрүүчүлөр арасында балким сизге окшогон мыкты таланттуу дагы балдарыбыз бар, кыздарыбыз бар. Чыкпай жүргөн, ырдагысы келип жүргөн, бирок чыга албай жүргөн ошолорго жакшынакай кеңештерди кыскача айтып кетсеңиз. Сонун болот эле. Кеңеш издениш керек. Өзүң менен иштешиң керек. Эгер ыр жактан болсо көбүрөөк ырдаш керек. Жакшы бир аткаруучу таап алып туруп, ошону кумир түтүп, ошону пародировать этип, ошонун жакшы жерлерин алып аракет кылыш керек. Анан кийин жөн эле диванда жатып алып,
меники что-то окшошпойт атат десең, окшошпойт негизи эле. Хотя бы ошо дивандан тур да биринчи. Анан кийин кыймылдап башташ керек. Эгер көп иштесең, үзүрүн аласың. Бул деген доказанный эме да, факт да. Ошон үчүн көп иштеш керек, көп издениш керек. Мыкты, Адик байке сизге чоң рахмат. Эми бул моментти баарыбыз күткөн болушубуз керек. Мен гана эмес, жалпы теле көрүүчүлөр, жалпы биздин жаамат сиздин үнүңүздү угалык эми, жандуу үнүңүздү. Макул. Жандуу аткарып бергениз, жакшынакай ырыңыз менен, чыгып бериңиз. Сизге орун берилик сахнадан. Анда эмесе, айта кетейин, Адилет Жумабеков, ырчы аткаруучу Голос долбоорунун 10 сезонунун катышуучусу. Сизге чоң рахмат. Келип туруңуздар. Кийинки уже эфирде сизди Голос теледолбоорунун жеңүүчүсү катары чакыралык. Кудай буйрса. Чоң рахмат сиздерге. Анда эмесе, урматтуу теле көрүүчүлөр, тосуп алыңыздар. Алдыңыздарда Адик Жумабеков. Жандуу үн, жандуу музыка. Azgırılam soluluğuna, barsam canına, cılmayasın bu karap mağa. İyi çürüküm, ezilip bitti camalına. İyi çürüküm, her kelle gise gele sağa. Ay, bir izine baylanamam. Ay, 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 canım benim ananayım. Ay, 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 gözlerinden ayranayım, gözlerinden ayranayım. Hey! Gülsün caraşat, oygotуп сезимдеримди. Гүлдөйсүң жыбарым, унута албайм кой элесиңди. Ай, бир өзүңө байланамын. Ay, 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 canım benim ananayım. Ay, 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 gözlerinden ayranayım, gözlerinden ayranayım. Hey! Birazına baylanamam. Canım benim ananayım. Ay, 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 gözlerinden ayranayım. Ay, ay, canım benim ananayım. Ay, 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 gözlerinden ayranayım, gözlerinden ayranayım. Oh, Geçtin gezekçisi Adilet Kayırov.
Жаңы кошулган биздин теле көрүүчүлөргө дагы бир жолу салам. Сиздер менен амандашып жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Бул ТВ1 KG телеканалы жана иш күндүн кечи теле долбоору. Биздин маек уланууда. Бизге азыр Skype аркылуу жашынакай биздин мыкты айымдарыбыздын бири, жакында эле кондитер теле долбоорунун 5-сезонунун жеңүүчүсү жана ошондой эле бүткүл Россия Федерациясынын мыкты кондитери деп аталган Анара Мурзакулова биз менен маекке чыкты. Анара эже, саламатсыздарбы? Эгер угатсаңыздар, салам жолдоп койсоңуздар болот. Бүткүл Кыргызстан сизди көрүп отурган учуру. Ассаламу алейкум, Кыргызстан, кандайсыздар? Аман эсен жүрөсүздарбы? Мен Москвадан салам, Мурзакулова Анара. Жакында эле главный народный кондитер деген званияны алдым. Буюрса, ушу сиздер менен көрүшүп турганыма аябай кубанычтамын. Мыкты, бул колчалар мен жалгыз чабып атсам дагы бүткүл Кыргызстан сиздерге чабып атат деген ойдо болуңуздар. Чындыгында сиздер менен сыймыктанабыз, сиздерге ийгилик гана каалап, сиздерди карап, балет этип отурган учурубуздар болчу. Андыктан ден соолугуңуз жакшыбы баары? Кудайга шүгүр, жакшы баары. Аябай кубанычтамын, баардык кыргызстандыктар, кыргыз эли, Москвадагылар баары куттукташып, Россия боюнча, по всей СНГ, даже мир боюнча куттуктагандар баары ыраазычылык. Ушу именно сиздердин эфириңиздерден пайдаланып калайын. Баарыңыздарга ыраазычылык. Мен унчалык ойлогон эмес элем, колдойт, кубаттап койгонуңуздар үчүн аябай кубанычтабыз. Рахмат чоң. Мыкты, чындыгында биз тескерисинче сиздерге рахмат айтышыбыз керек. Ушундай жакшынакай сыйлыкты жана ушундай бизге эмоцияларды алып берген үчүн. Андыктан жалпы теле көрүүчүлөргө сиз аркылуу ошол теле долбоордун үзүндүсүн көрсөтөлүк. Андан кийин биз маекти улантабыз. Анда эмесе кондитер теле долбоорунун жеңүүчүсү деп аталган Анара Мурзакулова эжекебиздин уткан ошол проекттин үзүндүсүн көрөрүз. Мынакей кондитер теле долбоорунун жеңүүчүсү Анара Мурзакулова эжекебиз биз менен дагы Skype аркылуу байланышка чыгып аткан учуру. Андыктан дагы бир жолу учурдан пайдаланып, эфирден пайдаланып өзүмдүн атыман дагы сиздерди куттуктап кетелик. Чоң рахмат. Анара айым, эми башынан баштап айтып бериңиз, кандай катышып калдыңыздар, төкпөй чачпай? Бул долбоорго катышып калганым, өзүмдүн заказчиктерим аркылуу катышып калдым. Көпчүлүк заказ беришет тортторду. Бир күн бир киши торт заказ берди, Агзамов деген логотипте. Ал торт жанагы мультяшный персонаждар болчу, Эльза Анна деген. Карасам анын именно торттун үстүндө Агзамов деген жазып туруптур. Анан Агзамов ким экен деп издеп анын сайтыны таап алдым интернет аркылуу. Карасам ал король торта деп именно Россия боюнча по всем миру иштеген киши экен. Бул кайсы жылдары? 2016-2017 жылдары. Анан ал кишини издеп баштадым. Ким экен ал Агзамов? Бул кандай адам деп издеп өзүнчө ошол кишини бир-эки издедим. Сайтынан карасам ошол именно ошол торту таап алдым дагы. Торту сурасам 75 000 деп айтышты. 10 килограммга жетпеген торттучу. Анан эми 2015-жылдары, 2016-жылдары ал 75 000 рубль 3 ай иштешибиз керек эле. 3 ай иштеген акыбыз да эмеси. Анан ничего себе мынчалык чоң торту 75 000 десе, анда мен бул клиентти качырыш үчүн өзүмдөн 100 000 деп айттым. Мен дагы жөнтүрбай 10 килограмм анан 100 000. И ушундай 3D фигуркалар жасаса болот экен деген ойдо баягы кишини издеп анан жүрдүм. Кийин арадан унутуп калдым ужечи, ал нерсени унутуп калып, кайра эле именно кондитерский ачайын деп көп суроолор болду, заказдарым көбөйгөндө YouTube'га кирип кондитер деп эле жазсам, кондитер шоу деп ошол кишинин студиясын көрүп калдым. Көрүп калып эле анан бир сыйра көрүп чыктым, анча түшүнө бербедим. Кийин анын студиясыны баягы мен уже кондитерский ачышым керек деген максатта киргеним үчүн анын программасына эч түшүнбөдүм. Анан студиясын көрүп эле, студиясы сонун экен, ушундай студиям болсо, мен бул жерге барамбы, барбаймбы, мындай студия көрөмбү, көрбөймү деп, буга чейин мен көзүм өтүп кетсе керек деп, ушундай ой келип калды эле да. Анан бир аздан кийин эле дагы арадан өттү, убакыт өттү. Мына былтыр карантинде олтурганыбызда
кавказец досум бар эле, ошонун сестренкалары айтыптыр, племянниктери. Анараны мактайсың эле, торттору жакшы деп айтасың. Ана почему мына Ренат Агзамовго барбайт? Ал все-таки бардык начинкаларыны, тортторуну баалап берет эле деп айтыптыр. Кичинекей кыздар болбосо 10 жашарбы ошондой кыздар экен. Алар өздөрү көрүшөт экен постоянно. Анан анда кантип барат экенмин деп ойлонуп калып, анан бир сыйра издеп, анын сайтына кирип, белки өзүнүн торттору бар жерге кирип, Пятница каналды көрсө, ал сайтына кирип, короче, айланып бир чыгып кеткен элем. Анан кийин эле мени менеджерлер 3 айдан кийин чакыртпайбы телеграмма менен фотомуз скриншот кылышып, анара эми бардык профилде бардык адрестерим, данныйларым турган үчүн анара вы не хотите участвовать у нас в проекте кондитер шоу деп эле юбилейный сезон, тем более биз мындай национальный, многонациональныйлерди набрать этип атабыз деп ушинтип калды. Анан аябай сүйүндүм да, биринчи эле ошол жана Агзамовдун тортторунун үстүндөгү куклаларды көргөнүмдө, мен кукла жасашты үйрөнгөнгө аракет кылганмын да. Анан Диля Кабилова деген эжекебизди таап алганмын. Ал эжекебизди ушул Москвада ушундай фигуркалар жасайт экен, лепить этип жана съедобный кылып. Анан ошол эжекебизди таап алып, ошондон үйрөнүп жүргөн кезим болчу. Кийин анан именно ошол Агзамов мага ушундай мотивация берген да, что торторуна фигуркаларды койсо болот деген маанидечи изилдегенимде. Анан ошол эжекебизди таап алып, ал эжекеден үйрөнгөндөн кийин эфирге барыш үчүн ошол эжекеме биринчи чалдым. Диля Кабилова, пожалуйста, мени ушинтип чакырышат кондитер шоуго. Эмне кылайын деп эле сүйүнүп чалсам, бар сен өтө таланттуу кызсың, мына немелериң, тортторуң жакшы, начинкаларың жакшы, баарын көрсөт. Все-таки ал киши күчтүү кондитер, бир көрсөтүп кел, жедирип кел деди. Анан мен оюм чындыгында начинкамды баалап бериш болгон да, ошол максатта эле барганмын. Ошол 3 айдан кийин чакырып калышты, бардык. Биринчи эле ошо отборочныйдан уже 200 адам, 10 000 адам барган экен, негизи мындай. Отбирать этип, бизди бир 200 адамды тандап алышыптыр да. Ошолордун ичинде болуп калдым да мен дагы, пешенемден. Кудайдын ачкан жолу бул дагы бир сыйра. Мыкты, бул дагы болсо сиздин чеберчилигиңизди тактап турат да. Андыктан интернетте чындыгында сиз бум болуп кеттиңиз. Инфоповод аябай көп, Кыргызстанда көбү комментарий жазып атышат, мыкты деп видеолор чыгып барып атышат. Бирок чындыгында сиз жөнүндө маалымат аз экен. Анан өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз. Мен өзүм 33 жаштамын. Мурзакулова Анара, Ош областынан, Нокат районунан, Апшыратта да өсүп чоңойгонмун. Кулатов айылы деп коет, ошол жерден болом. Обычный, карапайым үй бүлөнүн кызымын. Бир жылы 2008 жылы бир Москвага келип, биз да ошондо атам поличдесте ойноп, ошондо бир дагы телевиденияга тартылып кеткенмин. Анда дагы машина утуп алган атам. Ошондон кийин уже 12 жыл өткөндөн кийин өзүм ушинтип кайра эфирге чыгып калдым. Сиздердин үй бүлөңүздөр мега жылдыздар турбайбы? Уялбаңыз. Буга көнүңүз демекчимин. Өзүңүздүн жашооңуз кандай өзгөрдү теледолбоордон кийин? Өзүм жашоом негизи ушул нерсени каалаган окшойм өзүм дагычы. Азыр ойлосом. Чындыгында декретте олтуруп, YouTube каналды, YouTube'ду деле билбейт болчумун, ошо декретке олтуруп калып YouTube'ду таанып калбадымбы? Ошондо олтурганда бир украин кыз Европадан торторду үйрөнүп келген экен. Анан именно келип украин кыз айтканда, мен именно ошо украин кыздарды, Украинаны көтөрөмүн, ушул кондитерлик тармак боюнча көтөрөм деген сөзүм мен үчүн ушундай эме болду да, эмне деп коет эле? Мотивация. Мощный мотивация болду да. Анан ойлондум мен дагы. Чындыгында кыргыздын кыздары Москвада кыйналышып иштейт, кыз келиндер, эжелери чоң, эжелери менден кичинеси деле чоңу деле. Ничего себе, биз эмнеге биз ушуга татыктуу эмеспиз? Ушул нерсени мен 2 жылда колума алам деп, ушул нерсеге бир ниет кылган элем. Айткандай эле ошо 2017-2018 уже эмеге ишке ашып баштады. Ошондо 3-төн, 4-төн, 5-тен кыздарды окутуп жүргөмүн.
Кийин уже теледолбоорго катышып калгандан кийин ошол эле убакта ал кыздардан суранат элем, пожалуйста, кимде ким тортко үйрөнөм десе келе берсин, мен үйрөтөмүн, баардык секретин үйрөтөм деп жүрдүм. Бирок сарафанный радио катары эле келишип жүргөн кыздар, эжекелерибиз. Анан азыр теледолбоордон кийин абсолютно көп, ушунчалык көздөрү чачырап, именно кыздарыны, балдарыны окуткусу келип, мага ушундай ишенишип калышты да, көпчүлүкчү. Ошон үчүн буюрса ишеничин актайм деген ойдомун. Ошондо набор кылып аткан турбайсыздарбы, окуучуларды чогултуп? Кудай кааласа, ооба, кыздарды азыр баарын онлайн кылып, мындай живой мастер-класстарды көрсөтөйүн деген ойдомун. Негизи максат кылып койгом. Азыр просто өзүм положенияда болгон үчүн көпчүлүктү чакыра албай жатам. Күчүм жетпей калып атат. Мыкты. Россияда сиз өзүңүз ошол торт жасап иштейсиздер, заказ берип? Россияда ооба, өзүбүзчө иштегенибизге бизге 4 жыл болуп калды уже. Точнее, уже 5 жыл мына почти. Буга чейин биз производстводо иштедик, көптөгөн кондитеркаларда иштедик, көптөгөн ресторандарда иштедик, мисалы. Анан ошол эле убакта мен дагы айтып кетейин, декретте отурганда уже эч нерсеге, эч жерде иштебейм го. Эми күйөөм өзү жалгыз иштеген үчүн мага жанагындай мастер-класстарга жөнөттү, окууга жөнөттү. Быйылкы жылдын эсеби действительно мен үчүн мындай эмне деп коет эле, жемиштүү жыл болду. Именно ушу долбоордон кийин мен академияны дагы бүтүп алдым. Буюрса ушу кулинария академия эксклюзив деген академияны бүтүрдүм. Буюрса ошол российский диплом алып, высший 5 разряддагы диплом алып алдым да ошентип. Ошол. Россияда мыкты иштерди кылып атыптырсыздар. Аябай сизге чындыгында таазим. Чет өлкөдө жүрүп, баягы башка элдер менен аралашып, башка маданиятты билип, анан ошол эле учурда Россия Федерациясынын номер 1 кондитери болуш, бул аябай чоң жумуш. Сиздерге чындыгында таазим. Кыргызстанда эми кандай пландарыңыз болот? Ошол Кыргызстанда боло турчу пландарыңыз боюнча да бөлүшө кетсеңиз. Кыргызстанда негизи уже мен өзүмдү ачык айтканда жашың чоңойгон сайын баягы акыл эсиң ордуна келип, анан патриоттук немелер, сезимдер пайда болот экен да. Анан чындыгында мына азыр биз бөтөн жерде жүрүп, ушунчалык Кыргызстанды именно эл ушундай колдосо, эмне үчүн менин пайдам тийбейсин кыргыз элиме деген ойдо азыр. Буюрса ошол биз Кыргызстанга барып, Оштонбу, Бишкектенби бир жеринен, эми ортодо, бизде 7 область болгону менен ортодо ачалы деген максатта академия ачалы деп атабыз. Чтобы повар кылып, кондитер кылып, мыкты кондитерлерди чыгаралы деген ойдобуз. Что бизди, мисалы, французский выпечка деген сыяктуу кыргыздын таттуусу деген мааниде ушундай чыгаралы деген ойдобуз. Бешбармак сыяктуу, Ооба, ошондой сыяктуу. Мыкты. Сизди күтөбүз. Анда Бишкекке келип калсаңыздар, дароо эле биздин студияга, биздин каналга келип, эми жандуу интервью кылалык сиздер менен да, Skype аркылуу гана эмес. Эң башкы суроо баардык телекөрүүчүлөргө жана баардык сизди көргөн, сизди тааныган инсандар кызык болгон болуш керек. Миллионду каяка короттуңуз? Миллионду ошол баарына кызык экен. Действительно, бизде мына Россияда билесиздер. Биринчи эле налогду алып калат ошол. Анан биздин негизи максатыбыз ошол эле 5 ай мурун тартылган үчүн бизде сразу эле акчаны берип коет экен. Анан ал акчаны биринчи эле Кудайдын жолуна, ошол как бизде мусулманчылыкта зекет берүү деп коет. Ошол сразу эле зекетибизди чыгардык. Калганын уже ошол именно өзүбүздүн студияны чоңойтуш үчүн сарптап койдук уже. Мыкты. Ошондо сиздин туура түшүндүмбү, налог да алып кетти ошол акчадан? Ооба, ошол акчадан налог да калат. Канча процент алат экен? 13% алат. Эгер мен Россиян болгон үчүн 13%. Анан эгер СНГ болгонумда, мисалы, мен барганда сразу эле айткам, мен кыргызстандык боломун, Кыргызстандан боломун депчи айтканымда, булар жана именно Кыргызстан деген жерди кесип коюшуптур. Анан паспортум российский болгон үчүн менден 13% алды. Эгер мен Кыргызстан гражданин болгонумда, менден 33% алып калмак да.
Атайын алып салышкан турбайбы ошондо, ошол жерде сизде дагы андан кийин көйгөй болбосун деп, көп налог албасын деп. Мыкты, чоң рахмат бардык продюсерлерге ошол каналдын. Анан сиз дагы ошол Россияда иштеп жүрөм деп айтып атасыз. Россияда мыкты жетишкендиктерге жетиштиңиз. Ошого чейинки Кыргызстандагы болуп өткөн жумушуңуз боюнча да айта кетсеңиз, Кыргызстанда дагы ушундай торт жасап иштеп сатчу элеңиздер? Же анын баары Россиядан башталдыбы? Ошол нерсени дагы айтып өтөйүн анда. Чындыгында мен бул кесипке келип калганым кызыгым жок болчу, кызыгуу жок болчу да. Апам ошо Кыргызстанда торт жасайт эле. Анан мындай кичинекей порточкабыз бар эле, ошол порточкадан бартер аркылуу иштейт эле. Эми өзүңүздөр билгендей, биздин убакта, эми убакта дегенде мына ушул бир 20 жыл мурун действительно Кыргызстанда акча аз болчу да, көпчүлүгү ушул буудай, жүгөрү, жанагы макарон, жумурткаларды алып келип алмаштырып кетишет эле бизге торттордучу. Анан апам ошол жасап жүргөндө мен жардам беришип, ошо технологиясын билет элем. Мисалы, азыр кээ бирки кыздар келет, жумуртканы сарысын ал, агын отдельно ал десең да билбей калышат да кээ биркилер. Мен ошол технологияны обычный мындай деп койт эле, жөнөкөй технологиясын үйрөнүп алганым үчүн мага Россияга келгенде бир аз жардам берди да. Ошентип Кыргызстанда торт сатып жүргөнбүз негизи. Баары эле азыр после эфира баары жазып атат. Биз сен апаңдын тортун жейт элек, өзүбүздө калган эле дейишипчи, баары жазышып коет азырчы. Ошол. Кийин тортторубузду сатып жүргөндөн кийин уже элде акча жок, бартер болду. Анан биз уже апам аны алып кете албай калды да, ужечи. Эми калган продукцияларды алганга дагы каражат жок болуп калган үчүн бир жылы өзүнчө бир кыйынчылык болду го, өзүңүздөр да билсеңиздер керек. Кыргызстанда даже нанга деле акча таппай калган күндөр болду. Ошого окшогон кыйынчылыктар өткөн. Анан ошол тортду ошо Кыргызстандан эле баштаган элек негизи. Элдин баары жактырышат эле биздин тортторду, апамдын тортторун. Мыкты. Менин билишимче ошол долбоордун жаратуучусу жана алып баруучусу мырзанын аты ким эле? Кондитер долбоорунун. Ренат Агзамов. Ренат Агзамов. Россиянын мыкты кондитерлеринин бири, номер 1 Россияда. Сиз анын долбоорун уттуңуз. Анын колунан жакшынакай белектерди жана жеңишти алдыңыздар. Долбоордон кийин заказчиктер көбөйүп, же болбосо сиздин гонорарыңыз көбөйүп, баары жакшы болду болуш керек. Ошол боюнча айта кетсеңиз. Ооба, Кудайга шүгүр, аябай көп. Мына кээ биркилер суроо беришет, сиз только кыргыздарга эле, өзүнүн момун мусулмандарга эле жасайсызбы депчи. Жок, менде негизи бизде именно мага ишенгендер, анара өзүң жасап бер деп ишенгендер бүт националисттер, украин деле бар, орустар бар, москвичтер бар, блогерлер дегиле ушундай. Азыр эми положенияда болгондо көптөгөн блогерлер уже ишенип калышкан мага, Россиянын блогерлери. Аларга кечегиде отказ кылсам, баары капа болушуп, форс-мажор у нас случилось дешип, элдин баары жарыя кылышып, мыкты кондитер Россиянын бизди подвать этти деп дагы жазышыптыр, жанагы эмелерге, өздөрүнүн страничкаларында окуп калдым да, ошентип жазышты. Анан уже заказым көбөйүп, килограммыны мисалы мен 2000-ден 1500 жасаган болсом, уже биздики 5000-ге чейин барып атат килограммычы ушундай. Көбөйдү негизи. Действительно, ал Ренат Агзамовдун торттору народный кондитер деп Москвада көп точкалары. Ошол эле кишиге ишенгендей, мага дагы ошентип ишенип калышты. Өзү Ренат Агзамов менен дагы азыркы учурда байланышыңыз барбы? Долбоордон кийин. Бар, байланыш. Балким чогуу иштешип, чогуу долбоордорду алып барып дегендейчи. Ал кишиге просто азыр өзүм даяр эмесмин, ошон үчүн унчукпай эле турам. Анын үчүн өзүм балдарымды чоңойтушум керек, биринчиден. Экинчиден, мына именно өзүмдүн кыздарымды үйрөтүп алышым керек, кыргыздын кыздарымды. Мындай чоң күчтүү кондитерлик кылып алсам, анан буюрса ошондо уже мага иш калбай калат, заказ калбай калат, ошол моментте ошол долбоорго катышсам болот. Өзүңүздүн идеяларыңыз бар бирок, Өзүмдүн да идеям бар, бир жагы ушул Кыргызстанга барып деле ушундай спонсор болуп өзүмчө ошол Ренат Агзамовго окшоп кыргыздын кыздарыны тортторуну баалап, же болбосо повар жактан баалап ушундай бир долбоор ачсам деген ойдомун. Өзүбүздүн ошол телеканалдар менен иштешип, телевизордон шыктандырып кыздарды. Себеби биздин көп, мен уже
көпчүлүк 2-3 жылдан бери кыздар менен иштешкеним үчүн аялдар менен именно психологда болуп калгам да уже алар келгенде уже психологиясын окуп коем. Анан аларды көрүп мен действительно эме болом. Мындай биздин көп кыздарыбыз ленивый, анан ленивый эмес, мындай кейи беришет экен да, аркага карап эле тартыла беришет экен да. Ал деген эмнеден? Бизде ушундай аялдар жок экен деп ойлойм. Только бизнеске үйрөтүш эмес, ушундай конкурстарга катыштырып шыктандырыш керек экен деген ойдо болуп калдым да ужечи. Чоң апаларды деле мисалы, алардын деле максаты бар да. Өзүнчө бир нерсеге жетишкиси келип, же өзүнчө бир нерсе тартылгысы келип, оюңузду жасаңыз келет. Ошолорго мындай түзүп берейин деген максаттамын, өзүмчө ушундай ойлоп атам негизи. Анар эже, максатыңызга жетиңиз. Сизге ийгилик каалайбыз. Жакшы көз жарып алыңыздар. Сиздерди куттуктайбыз да бир жолу, сыймыктанабыз. Сизди билебиз, сыйлайбыз. Жана эң башкысы Кыргызстанда күтөбүз. Жакшы ойлоруңуз бар экен, жакшы долбоорлоруңуз бар экен, идеяларыңыз. Анан мага эң жаккан долбооруңуз ошол мектеп ачам деп эдиңизби? Ошол идеяңыз абдан жакты. Эгер жардам керек болсо, биздин телеканалга кайрылыңыздар, дайыма жардам бергенге даярбыз. Сиздей болгон инсандарды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен жакшынакай маек курдук. Анара Мырзакулова, кондитер теледолбоорунун 5-сезонунун жеңүүчүсү. Сиздерге чоң рахмат, Анара эже. Билип жүрүңүздөр, карап жүрүңүздөр, ушундай айымдар, инсандар бар экенин. Анда эмесе биз эфирибизди улантабыз. Алдыда дагы мыкты маектер бар, мыкты спортсмендер бизге эфирге келмекчи. Сюрприз болсун, аттарын айтабай турам. Алдыда жарнама жана мыкты сюжеттер. Кечтин кезекчиси Адилет Каиров. Дароо эле кийинки маегибизге өтөбүз. Биздин куттуу студиябыздын мыкты спортсмендер кучап турган учур азыркы учурда бири гана эмес, 3-өө. Чоң рахмат сиздерге келип берген үчүн. Андыктан биринчиден ассаламу алейкум. Абиджан Алимов, Өзгөн Космос кикбоксинг спорт клубунун баштыктыруучусу, чоң рахмат келип бергениңиздер үчүн. Жана ошондой эле Игбол Фазилжонов, дүйнө чемпионатынын кикбокс боюнча 2 жолку чемпиону, күмүш медалынын ээси, Азиянын 2 жолку чемпиону, эл аралык спорт чебери, планетанын 8 эң мыкты кикбоксчуларынын арасына кирет. Бирмингем АКШ 2021 дүйнөлүк оюндарына жолдомо утуп алды. Кыргызстандын 7 жолку чемпиону. Жана ошондой эле Чыңгыз Бегматов 2021 жылдын Италияда өткөн дүйнө чемпионатынын кикбокс боюнча коло медалынын ээси, Азиянын 3 жолку чемпиону, эл аралык спорт чебери. Мындай көп регалийлерди биринчи жолу окуп атам тажрыйбамда. Андыктан силерге кол чабуулар, чоң рахмат. Келиңиздер. Баштайлык анда эмесе Абиджан ага, сизге сөз. Жакында эле чемпионаттар болуп өттү. Сиздердин окуучуларыңыз менен жакшынакай медалдарды ала келдиңиздер. Бул жакта турат столдун үстүндө. Сизди эң биринчиден куттуктайбыз. Сиздин жумушуңуз абдан оор жана сизге таазим жумушуңузга. Сизге сөз. Assalomu alaykum. Taklif qilganlar uchun cho'ng rahmat. Mana bu yerda meni shogirdim Foziljon Iqbol dunyolik chempionatga borib keldi Italiyaga. Buldagi Alisher aka bu ham biz uchliklardan, bunda ikkalasi borib keldi. Endi tayyorgarlik yaxshi bo'ldi barda. Bu yerda Italiyada 1600 uchastnik bo'ldi. Oşundan bizi baldarımız 13 tası bardı Barı bu şurada. Bu 3 boy o'tkardı. Bu 4-5 boyda Rossiyaga paachkan jengilib qoldi. Bu biroq eng bizga quvonchli kunlar bo'ldiki, 8 talik vasmyorkaga Foziljon Ulug'bol putyovka jengilib oldi. Bu Amerikada bo'lib o'tdi. Bu kickboksing istoriyasida sevimli igra deb qo'yadi. Birinchi yo'l bo'lib o'tadi. Biz o'shundan Qirg'iziston jeligini ko'tarib o'shada borib, yaxshi ilgiliklar ko'rib, Qirg'izistonga qaytib kelamiz degan o'ydamizda. Endi biz mana bizga yordam bergan O'zgan rayot administratsiyasining boshchisi Murat Sadirovichga, O'zgan shahrining meri Nodirbek To'xtasinovichga, O'zgan rayonining sport yetakchisi Qodirov Erkinov Qoldar akaga, bularga bizga demak turuvchi yordam bergani uchun cho'ng rozichilikni bildiramiz. Bu yerda 45 yildan beri ishlab kelgan Qoldar akaga zaslujeniy turdovoy degan
bersek dağı bolat. Özgen rayonunda da çoğun mehnati var. Şu anda az biz sıymaktanıp oturup durabız, bu şagirtlarımızı bu dünyada bu 3. orunda alışı özü kıyın. Ооба, мыкты. Чындыгында, Мыкты. чындыгында сыймык. Өте кыйын. Бу азыр 3 бой жеңди да. Болбаса о жерде полуфиналга болбойт. Бу уже 4 бой жеңди, 5-ci бойда бачкам жеңилип калды. Ну ритмimiz жакшы барды. Кийинки жылы албетте жеңүү менен, алтын медаль менен келет деген ойдомун. Андыктан жигиттер, Италия кандай экен биринчиден? Эмоциялар кандай болуп атат? Италия кандай экен өзүңүздөр? Италия жөнүндө айтсак, Италия абдан кооз шаар экен. Италия өзү барысында билгендей бул байыркы шаарлардын катарына кирет. Ал жердин кооздугунан суктанып бүтө албадык чынындачы. Шаарлар менен аралап селдедиңерби? Акыркы турнир күндөрү шаарлар менен айланганды да мүмкүнчүлүк болду. Жалпы команда менен айланып, аябай кооз жерлерин көрүп, суктанып, Венецияны көрдүк. Венеция шаарында бир күн Сууду ичиде экен. Мен дагы ушул жерден спортсмен болуп, кикбокс менен машык баштасам болмок экен, сиздер менен качап Италияга бармамак экенмин. Чыңгыз мырза, өзүңүз боюнча айта кетсеңиз, канча жылдан бери машыгып келесиз, кайсыл жердин кулунусуз? Мен өзүм жөнүндө айта кетсем, мен Жалал Абад облусунан болом. Жалал Абадда туулгам. Спортко келген, мен 2-ci классымдан бери спорттомун. Ушул тагырабында айтсак, жарым өмүрүбүз ушул спорт менен эле жүрөбүз. Канча жыл болду ошондон бери? Где-то 16 жыл болду. 16 жылдан бери. Вау. Ушул жылдан бери спорт менен жүрүп, акырындык менен бир аз өзүбүздүн кыялданган эмелерибизге барып атабыз. Ким алып келди спортко сизди? Менин тренерим Алишер Акимбаев. Ага чейин мен бир Айылда Кочкар Ата деген шаарда биринчи ошол жерде жаштым. Ошол жерде байкем аркылуу, ал байкем кикбоксинг боюнча машыкчу, аябай бир жакшы ийгиликтерге жетчү. Ал убакта Өзбекстанга чыкчу. Ошол жерлерге барып, биз ошону көрүп сыймыктанчумун да. Биз чогуу бир двордо жашачубуз. Ошол байкем ээрчип алып барды, анан ошол менен Акимбаев Алишер агайыбыздын колуна бардык. Ошол жерде тренировка азыркыга чейин ошол жерде машыгып келатабыз. Италияда өткөн чемпионатта тилекке каршы коло медаль менен келдиңиздер, бирок бул дагы сиз айткандай, урматтуу машык туруучусу, эң чоң ийгиликтердин бири. Кийинки жылы алтын медаль менен күтөбүз чындыгында. Анан өзүңүздүн каршылашыңыздар боюнча айта кетсеңиз, кандай болду чындыгында? Каршылаштар жөнүндө айта кетсем, бир аз биринчи бойлор кыйын болду. Биринчи, экинчи бойлор кыйын болду. Анан полуфиналда мен өзүм негизи эми азыр өзүмдү актанган эмес, негизи утулдум деп деле эсептебейм да. Ал жерде бир аз калыстардын бир калыссыздыгынан мага Түркия мамлекетине тартып койду десем болот. Мен түшүнбөйм. Бизде 3 раунд болот. Мен экинчи раундда мени туура эмес запрещенный удар уруп атасың деген эмемен чыгарып салды. Анан мен аны өзүм байкаган жокмун да. Мен видеодон көрүп чыктым. Биз өзүбүз карайбыз да бойдон кийин кандай уруштук, анализ кылабыз. Карадым, ал жерде мен запрещенный удар кылган эмесмин да. Анан сен 3 жолу урдуң деп, анан дисквалификация кылып. Ал жер жаман, ошол жеринен обидно болуп калды. Мейли болчу, эгер мен 3 раунд иштеп, очком жетпей, чынында утулуп калганда, ал дагы бир мен утулуп калдым деген эме. Жолсу нокаут болсо, мисалы. Кудайым буйруса эми кийинки жылга жакшы аракет менен келип барабыз. Ооба, чындыгында видеодон көрдүк, аябай опасный спортсмен экенсиз дагы. Ударларыңыз аябай катуу экен, билишимче. Фазилжон мырза, сизге өтөлүк. Ассаламу алейкум. Италия кандай экен сиздин көзүңүз менен дагы? Ассаламу алейкум. Италия абдан жакты. Мен биринчи жолу барышым Италияга. Бир 10дон ашык мамлекетке бардым. Бирок Италияны немеси башкача экен, абдан жакты. Мен өзүм жолумда айта кетсем, 7 жашымдан бери спорттун кикбоксинг түрү боюнча машыгып келем. Уже 21 жыл болуптур. Тренировка ушу кикбоксинг түрү боюнча машыгып келгениме. Биринчи жолу ошо агайыма, Алимов Абдичан агайыма чоң ыраазычылык билдирем. Эмнеге дегенде, бул өзүңүз билгендей спортта биздики не олимпийский вид спортта өзүнчө кыйынчылыктары бар. Мына кечеги Италияга барышыбызда дагы ошончо тоскоолдуктар болду. Эмнеге дегенде виза боюнча.
Мына Италияга дагы виза алыш дагы оңой болгон жок. Ошо немени айта кетсем, мына бизге ошо виза боюнча чоң жардам берген мына Кубан Абдыраимов агабызга, байкебизге чоң ыраазычылык билдирем. Эмнеге дегенде ал байкебиз өзү дагы спортсмен, өзү дагы чогуу барды биз менен. Виза жок. Биз мисалы үчүн 15-октябрда учуп кетишибиз керек, 16-сы Таразы болот. Таразыга жетип барышыбыз керек. Бирок визеге тапшырсак, визада 16 күнү виза беребиз, 15 күнү виза беребиз, 16 күнү учуп кетесиздер деди. Бизде 16-да барсак, уже кечинде барып калып, Таразыда уже бизди койбойт. Анан просто турист болуп барып келишке туура келип калды да. Анан ойлонуп, Кубан байке байкелерге чыкты, уяк буяк кылып, эптеп жолун изденип, өтө кыйынчылык менен кеттик да. Чоң ыраазычылык билдиребиз ушуларга. Анан 14 күнү дагы 15 күн кетишибиз керек. 14-октябрь күнү дагы эмне болду? Дагы биз ишенбей турабыз да. Виза береби же бербейби? Анан акырында 4-та болот, берет экен виза деди. Анан ошондон кийин кичине неме болдук да, сүйүнүп, анан бардыгыбыз кетип, жакшы ийгиликтер менен келдик. Аякка тренерсиз бардык Италиягачы. Эмнеге дегенде тренер вакцина алыш керек экен. Болбосом койбойт дедиле. Анан тренерибиз калып калды ошо менен. Анан барып келип, мен 5 бойго түштүм, 5-те бойго түштүм. Биринчи боюм Ирак менен түштүм. Иракты 3-0 эсебинде жеңип алдым. Анан экинчи боюм Польша менен түштүм. Польша мамлекети менен. Польша мамлекети аны дагы 3-0 утуп, анан немеге 8-таликке чыктым уже. Ким 8-таликке чыга турган болсо биз веста дүйнөлүк оюндарга путевка берет. Америка мамлекетине путевка берет. Ал кикбоксингде 3 эле весте берилет, 3 эле. 63,5 К1'de, анан 75-91 плюс'та. Мен ошого аракет кылып, бирок Америкага путевка берет дегенде эң көп весте менин весимде болду да. 30 адам болуптур, 30 мамлекеттен. Аны утуш үчүн, биринчи местени алыш үчүн 5 бой өткөрүш керек да. Ана экинчи боюм Польшаны өттүм, үчүнчү боюм Болгария менен түштүм. Болгарияны дагы 3-0 уттум. Анан полфиналга чыктым. Полфиналда Казакстандык атаандашым менен түшүп, чемпион менен. Ал 2 жолку дүйнөлүк чемпионатында биринчи местени алган бала эле. Ошо менен түшүп, биринчи раунд башталды. Биринчи раундда 2-0 2-1 утулуп атам. Анан экинчи раундда дагы ошондой 2-1 утулуп атам. Үчүнчү раундда анан дагы аракет кылдым. Аракет кылып бир жолу ошо айланып тепкенде 2-1 болуп атат. Тийип калды да. Тийгенде анан 3-0 менге өтүп калды ошо. 3-0 өтүп калып туруп, анан акырында ошондой болуп туруп утуп алдым да немени. Анан финалга жолдомо алып, финалда дагы Россиялык атаандашым менен түшүп, финалда 3-0 утулуп калдым. Эмнеге дегенде экинчи боюмда Польшалык сопернигим менен түшкөндө сол путумда кичине травма бар эле. Андан кийин каттуураак тепкенде блок коюлат да. Ошо блокко тепкенде тизесине дагы ошо травмам, путум шишип кетип, 3 бойду ошондой кылып өткөрдүм да. 3 бойду травма менен, жаракат менен өткөрдүңүз. Экинчи боюмда Польшалык менен түшкөн болсом, дагы 3 бойду ошондой кыйынчылык менен путтарды байлап, маздардан чаптап, ошондой эптеп өткөрдүм да. Жана Джеки Чанын киносунда от менен дарылайт эмеспи? Ошондой кылдыңыздарбы сиздер? Ошондой немелерден чачып, путтарды. Эми Аллахка чексиз мактоолор болсун. Бардык мүмкүнчүлүктү жаратып, бизге ошондой мүмкүнчүлүк берди Аллах. Биз барып, ошондой мамлекеттерге барып, Кыргызстан желегин көтөрүп келдик. Эми мен Америка мамлекетине жолдомо алдым. Аллах насип этсе, Кыргызстан желегин Америка мамлекетинде дагы бийиктерге көтөрүп, Кыргызстанды бүткүл дүйнөгө таанытып,
Aldığın orunlarda eylep kelişke Allah nasip etsin. Oşoga hareket kılıp hem keldik hem baştayız büyürse kişine жақсы Нассага, нассага. Канагачы. Мыкты. Чындыгында Фазилжон мырза, сиздин дагы ошол беттешиңиздин кичинекей кыскача ролик бар экен, андыктан көрөлүк. Баягы сиз айтып бербедиңизби? Жалпылап туруп ошол визуалдык турда видео сюжеттен көрөлүк. Келиңиздер. Ооба, Фазилжон мырза, сиздерге тазим, мыкты бой көрсөтүп турсуздар. Өзүңүздүн багы мындай визуалдык караганда сиз арык эле экенсиз, бирок ударларыңыз билинип турду, аябай катуу болуп. Үндөр менен чыгылып атты бул жерден дагы. Видео кичине некачественный болсо дагы аябай мыкты болду. Абиджан ага, биздин спортсмендердин даярдыктары боюнча дагы сүйлөшөлүк. Кандай болду? Баары жакшы эле болдубу? Италияга баргандан кийин баарыбыз эле билебиз, мамлекет менен мамлекетке барганда аба алмашып, биздин да ден соолугубузга таасир этет эмеспи? Ошол моменттер кандай болду? Ошо өзү мен дагы ошо Кыргызстанда калдым. Мен барганым жок. Ошо буларды старший болуп кетти. О жакта дагы булар 1-2 күн алдын барды, барып авасы бизге келе окшош экен. Мен прямой эфирлерди көрүп турдум. Ооба, Жакшы эле көнүктүр экен, бирок бир пас эле формага түшүп кетишти булар. Кыйланган жок, прямой эфир сүйлөшүп турдук. Ошо эң бизде бир слабый тарапыбыз болду. Эмне болду? 5 тренер бар да балдар. Ошо Кубан деген старший балабыз өзү ответственный бойнуга алып барды. Булар үйерге барсаңыз, буларды сплочённый болуп койгонун көрсөңүз, аваз кыласыздар, булар бири-бириге жардам берип атат. Бизде боковой судья жок, барган жок. Рефери жок бизде. Ошо эсабыда мана бу бойго чыкканда боковой судья Кыргызстандан битте отурганда жардам болобу? Азыр бу тепса унга бермей атты, азыр көрүнүп турат. ооба. Бизге очко кнопканы баспай жатат. Потому что боковой судья жок, нема жок, рефери жок. Ошончо бизге дагы 4 бойду жеңип, 3 бойду жеңип, биз өзүбүз күчүбүз менен алдык да. Эмне үчүн машыктыруучу менен, рефери менен, боковой судья менен барышкан жок? Ошо мындай да, бизде көп ошо финансовый тарапка барып такалат да. Боецке акча тапсак, тренерге жетпей калат, тренерге тапсак, бизden көрө булар барсын дейбиз. Ошондой кылып бу сапар өтө кыйын.
Ошон үчүн biz federatsiyadan sorardık, şularga köngül burup, bir splaçyonny işlep. Hamma baldarыбыз жакшы, bizde күчтүү ballar көп, öte көп. Egen u yerda bizde ham kichkina поддержка qilib turgan o'zimizni referendumlar bo'lish kerak da. Потому что referi bilan ishlasa, Qirg'iziston chiqib o'tadi. Mayli bu ikkinchi yo'li tepganda u bitta bersin, bermay jotadi da. Bu ikkinchi yo'li tepsa birda ham basmay jotadi. Biz bardan kuzatib turdik. Ошонун баарын сиздин рефери айтмакта берки судьяларга. Ооба, айтат, мындай болду деп айтат, дегенде. жардам болот. Ошон үчүн эndi mana olimpiyskiy вид спорта biz ham sportimizni qabul qildi уже. Endi keyingi yilga Xudoy buyursa, budjetdan bizga dag'i aqchani normalniy qilib ajratsa kerak. O'shunga biz harakat qilyapmiz lekin. Shunday bo'ldi, barda shunday bo'ldi. Bizda o'sha sudya tarafdan, nima tarafdan kamchilik bo'ldi. Мыкты, Чыңгыз мырза, чындыгында сиздин дагы чыккан беттешиңиз боюнча да видео бар, ага чейин да сүйлөшөлүк. Кандай болду беттештер? Жалпы канча соперник менен чыктыңыздар жана жалпы бойдун жүрүшү боюнча дагы айта кетсеңиз. Мен жалпы 3 соперник болду. Казакстан, Аргентина, Турция. Беттештер жакшы эле болду. Мындай анан бирок бир аз кыйынчылык болуп, өзүмдү жакшы сезбей биринчи бойдочу. Сиздики бир гана бут менен, э? Жок. Билишимче. Бизде кол бут. Кол бут. Бизде нокаут жок. Бизде нокаут. Kick light. Kick light. Кол бут менен иштей беребиз. Ошол low kick'тин эле ошол биз татамиге эме кылып койгон. Бунун себеби да мен просто башка весте көптөн бери урушпай калгандыктан мен весим көтөрүлүп калды. Андан ылдый веске мен вес түшүрө албай калдым. Ошол себептен башка өзүм негизинен low kick эмесинде урушам разделда. Мен ага ушул калган эмелерим бар эле жакшы эле болду. Турция менен урушканда мен дагы эле өзүмө ошол эле толбой эме кылып жатам да, өзүмө ыраазы эмес болупчу. Негизи неге дегенде просто ал жер бой толук болбой калды да. Бүтпөй калды. Өзүңүз каалагандай. Өзүм калдым. Мындайча айтканда разборка бүтпөй калды да. Эми ошол эме бул спортивный эме. Сөз ачык деп коебуз. Негизинен ал мени утуп койду эмес, же мен анан утулуп калдым эмес. Ушундай болуп бүтүп калды да. Анан ошол жер эле өкүнүчтүү болду. Анан ошол жерден өкүнүп негизинен чыгып эме кылып келип атканда ошол Куба байке келип Чыңгыз, эмне өкүнүп атасың? Бардык нерсе Кудайга шүгүр кылыш керек деди. Билесиңби, биз 2 жыл мурун Турцияда жүргөнүбүздө байке ошол 3-чү орун болгондо дагы жакшы болот эле деп кеттиң эле деген сөзү мен ошол жерде мен жүрөгүм ойготtu да. Мен 2019-жылы Турция мамлекетинде утулуп калгам полуфиналда. Анда дагы бирок Турцияга утулуп калган болчумун. Местага илешпей ушундай бир аз көңүлүм эме жок кетип, ошол жок деген 3-чү месте болуп калса деген сөз чыкты эле. Анан ошол эле жыл Кудайым буйруп ошол насип кылган экен, ошол 3-чү местени алып, анан бирок өзүмө капаланып чыгып кетаткан кезде ошондой сөз болгондо анан мындай жан дүйнөм ойгонуп, анан Кудайга шүгүр, Алла Таалам ушинтип бардык нерсени өзү каалагандай берет экен да. Биз каалагандай болсо анда башкача болуп калмак да. Ар бир мушкердин, ар бир боецтин ошол мушташка чыгаардын алдында өзүнүн прогнозу болот эмеспи, өзүнүн планы, тактикасы тренер менен, ошол тактиканын баары ишке аштыбы? Тактиканын баары ооба, тактика 2-чи раундда ишке ашып баштап аткан да. Анан толук аткара албадык. Бизде бир аз мындай тренер жок барганыбыздын себеби тренер бизге көп нерсени айтат да ал жердечи. Мисалы сен жаныңда туруп, тренер сени көрөт, ал сени билет, менден жакшы билет да. Тренердин иши ошондой да, баланы окуш керек. Ал мага кандай иштеш керек. Бизге мага эле эмес, жалпы спортсменге, командага бизге тренерлер жетишсиз болду. Себеп дегенде биз спортсменбиз, биз бири-бирибизди көп деле анализ кылбайбыз да, себеп дегенде биз өзүбүз менен алекпиз. Анан рингке чыкканыбызда биз тренер карап отурабыз, ал байкебиз кандай иштешти, кандай ишти жакшы көрөт, биз билбейбиз. Биз кыйкырып отурабыз, иште, моун иште. Эгер ошол жерде тренер болсо, балким өзүнүн профессионалдыгы менен башкача жакшы тактика айтып бермек да. Подкаст. Мисалы, Абутаке Икбол акени эмне кайсыл убакта кандай иш кылышын жакшы билет да. Тренер өзүнүн баласын өтө мыкты деңгээлде билет. Аны Икбол аке өзү да билбеши мүмкүн да. Мисалы,
1 минута кол менен иште, жартыраак иште, аны рингке чыкканда элдин баары карап турат, анан бир аз сүрдөөнү болот, мындай башкача сезимдер, ал нерсе эстен чыгып кетет да. Жаныңда бирөөнүн ошол сөзүн сүйлөп атканын угуп иштеген бул дагы өзүнчө башкача күч берет да. Мыкты, анан UFC'де барыбыз эле билебиз го, баягы беттешке чыгардын алдында face to face болуп өзүнчө эле бири-бири менен урушуп, анан ошол жинин рингден чыгарып эмеспи? Ошондой бир соперник болдубу сизде? Бир туруп жиниңиз келип, азыр мен сенеби деп экинчи раундда баштаганыңыз. Андай Турция соперник. Дагы эле ошол Турцияга келдим. Мен Турция менен негизи азыр көп эмем бар да. Мен азыр Кудай буйрса, мен ошол Турция менен көп история болуп калды азыр. Экинчи жолу ошондо утулуп аткан турбайсыз? Мен ошол ал жөн эле соперник эмес, Турцияда өткөн мурдагы чемпионатта утулган. Ал ошонун байкеси. Мен бир тууган ошол байкесинен ушундай болуп калды да. Ал ошол жакта дагы бойду көрсөңөр, ал жерде дагы бир аз мындай айтсам клоун болуп, бир аз адамга жакпай турган мындай боецтин мушкердин жиңизге тийип аткан турбайбы? Мушкердин кылыгын кылбайт да. Мушкер деген бир аз оор басыруктуу, рингте да мондай. Ал жерде мондай урдуң, анан туура эмес урдуң деп жатып алган. Ал бир аз психологически алар ушундай тактика кылышабы билбейм, ушундайлар болду. Бул эркектик эмес. Спортсмендер айтып коюшат эмеспи? Анда эмесе Чыңгыз Бегматовдун дагы жакшынакай видеосу бар экен, видеоролик. Келиңиздер, бар жалпыңыздар бизге кошулуп көрүңүздөр. Кайтамын ганаң эй, атадан гана калган мурасты. Жаңырып заман эй, жаңымын баба салтын улантты. Намысын бийик сактаган эл добушун угуп тыңдап жүрүптү. Кадырын туюп барктанам кайратынан жанбаган, калың элди барктаган, эгемендикти энчилек өмүрүн берген бизге канча адам Таштайсы калган кыргызымдын бириң кеттиң алыска, бириң жетип жылдызга, бириң жарап намыска, бири-бириң даңалашпа. Арнаган ганаң эй, жериме чында өчпөс эмгекти. Батырлар ганаң эй, байырдан куруп тышты элдешти. Намысын бийик сактаган эл Чындыгында Мирбек Атабеков агабыздын ушундай жакшынакай ыры, атайын ушундай спортсмендер үчүн жаралгандай, чындыгында башка өлкөгө барып ушундай мурас тукканда эле өзүнчө бир патриоттук сезимдер пайда болуп, дух болот эмеспи? Чыңгыз мырза, сиздерге чоң рахмат, жакшынакай бой көрсөтүп турсуңуздар. Менин суроо, берки аргентиналык спортсмен сизди бетке эле чабатты, бирок сиз таңтай эле түз ага карай өзүңүздүн соккуңузду жазып аттыңыз. Сезип аттыңыз булдар негизи? Же аябай эле слабый урат экенби? Жок, негизи сезип аттык. Чыккандан кийин могу бир аз баштары ооруп калыптыр. Өзүнчө мен билбейм, мындай эмемен иштей берипмин да. Эмоция менчи. Биз бул жерге чыкканда ушундай иштеш керек экен деп. Бул жер ринг менен татаминин тактикасы бөлөкчөрөөк экен да, бир аз ордуңда турбай иштей беришиң керек. Анан ошондо очкоң көбүрөөк болот экен. Биз рингте бир аз туруп, аны күтүп урганга ушундайга үйрөнүп калдык. Анализ кылып, бул жерде аябай тездик менен иштеш керек экен. Эч кандай жаракат алган жоксуз бул 3 бойдон кийин? Жок, жаракат алган жокмун, Кудайга шүгүр, жакшы деп бар. Жөн гана Турциянын спортсменинен кичине психологический жаракат алып калган турбайбы? Турция
көпкө чейин эске кала турган ish qilish иш болду. Эми жакында жолугасыңар да кайра. Кудай буйруса, албетте. Öyle айтасыз го, Кудай буйруса эми карап тур депчи. Фазилжол мырза, сиздер да айтып атат, бул жерде тренерлер жок, жалпы жардамчылар жок бардыңыздар, бири-бириңизге жардам берип жүрдүңүздөр да. Кандай бир кызыктуу окуялар болдубу? Ооба, кызыктуу окуялар. Баарыбыз айырда бири-бирибизди колдоп, бири-бирибизге мотивация берип, күч берип, мисалы үчүн оңой эмес да, барып буякта жүргөндөр сүйлөй берет. Али андай болду, утулуп калды, андай болду. Бирок айерге чыккандан кийин башкача неме да, атмосфера айердачы. Айерге чыгып атканды ойлоносуң, утам, утулам. Бирок биз аракет кылдык бири-бирибизге. Ошодо байкелерибиз бардыгы бошошпо. Давай, только вперед. Ошо финалда дагы биринчи месте болуш керек. Биринчи месте сеники. Алтын менен барышыбыз керек. Кыргызстан күтүп атат бизди деп ошондой сезимдер менен күч берип турган бардык командабыз. Аерде тренер жок болсо дагы биз өзүбүз биримдигибиз жакшы болду да. Биримдигибиз жакшы болуп, бири-бирибизди поддержка кылып, мисалы үчүн мен өзүм кызыктуу немелерин айта кетсем, көпчүлүгү мен финалга чейин мен чыгып бардым да. Көпчүлүгү 13 адам барганбыз. Көпчүлүк 2-те 3-те утуп дагы адам көп болгонун эсебинен полуфинал, финалга чейин чыга албады да. Мен финалга чейин жетип бардым. Гостиницабыз отдельно турат, спортивный комплекс отдельно турат. Айырга бир эле мен калдым да финалда. Эң мындай таасирдүү жайы ошол болду. Бир эле мен калдым. Эми калгандар баары мен болду, бойдо утулдум деп туруп жатып алса дагы болмок да. Эмне болду? Айырды. Давай, бардыгыбыз бирибиз. Кетпedi. Бир киши бардыгыбыз үчүн, бардыгыбыз бир киши үчүн деп туруп эмне болду? Плов жасатты. Жок. Бири-бирибиз эмне кылдык? Бир эле ошо калды. Давай, поддержкаге. Хутта өзүң утуп аткандай бири-бирибизди поддержка кылабыз деп туруп, баары келип туруп, Кыргызстан деп поддержка берип колдоп турду. Эми ошо жерлер абдан мен жүрөгүмдө калды да. Мен бардык байкелерден, бардык командабыздан ыраазымын. Эми бу жерге мындай айта кетсем, кез келгенде барыш дагы оңой болбоду, туурасы. Эмнеге дегенде биздики не олимпийский вид спорт болгон үчүн бизге хам өзүбүз тренировка кылабыз, машкабыз, даярданабыз. Дагы плюс акча дагы издеш керек да. Спонсор издеш керек. Эмнеге тренировка кылабыз. Акелерге, укелерге телефон чалып, көпчүлүгү Россияда, Казакстан, Кореядан көпчүлүгү акча салып, аке ошондой болуп калды. Бары $100 берет, жогу ошондой, бары дагы ошондой кылып 10-20 адам менен сүйлөшүп, ошондой кылып кетебиз да. Мына кече дагы ошондой болду. Мен айта кетерим, ошо спортсмендерге кичине көмөк болсо, биз дагы бүткүл дүйнөдө урабыз да буюрса. Кыргызстан желеген бүткүл ошондой болсо дагы көтөрөбүз буюрса. Кыргызстанды бүткүл дүйнөгө таанытабыз. Мындай болуп турса дагы биз ойлонбостон акча жагынчы. Только оюбузда барыш керек, тренировка кылыш керек, барып келиш керек. Ошондой болуп калат да. Мен ошо кезден пайдаланып, ошо спонсорлорубузга дагы чоң ыраазычылык билдирем. Кореядан, Казакстандан, Россиядан акча салгандаргачы. Анан федерациябызга айтып кетет элем, бизде күчтүү балдар өтө көп. Күчтүү балдар. Бирок Кыргызстандан 13 бала эле барды да. Бирок барса болот эле, 50-те дагы, 60-та дагы бала барса болот. Күчтүү балдар көп. Бирок эмнеге бара албады? Ошо акча жагынан кыйынчылык болуп туруп бара албады да. Анан ошондой немелерге келгенде башка мамлекеттерди карасак, Турция 101 адам келди. 101 адам. Алар эмнеси менен келди? Россия дагы ошондой. Бардык мамлекетти карасаңыз 50ден ашты да. Эмнеси менен келди?
Врач отдельно келди. Врач. Тренери, судьясы, бардығы отдельно өздері чоғылып келді. И плюс телевидениялардағы келді да, камераларын алып, ар bir бойды тартып, бойдан кейін интервьюлар алышып, ұтсы, ошондай болду. Бізде дағы болады андайчы, бұйырса. Біз андай екен болу айтады деп тұрып қалбайбыз. Бұйырса бар жақшы болады. Кішіне көңіл бұрып, дағы бізге неме қылып қойса, biz buyursa Kırgızstan'da baldары күшті, бүткіл dünyada urabыз деген үміттемін иншалла. Өз негізінен спортты өзі олимпийский жана не олимпийский вид спорта деп бұл бөлгөн туура эмес да. Ар бир спортсмен өзүнө ылайыктуу мээнет кылат. Ар бир спортсмендин мээнети бар. Олимпийский вид спорта дагы балдар дагы мээнет кылат. Не олимпийский вид спорта дагы балдар дагы мээнет кылат да. Анан олимпийский вид спортага эле такап бир аз туруп алсаң, бул жакта балдар бар. Ар бир адамдын өзүнүн жакшы көргөн спорту бар да. Мисалы биз кикбоксингге жакшы көрүп келгенбиз. Бул деген мамлекеттик деңгээлде бир поддержка болуш керек да. Бир аз ушул жерде биз кыйналабыз да. Ушундай каражатка келгенде ошол эле сыртка чыкканында өз негизинен ушул Кыргызстан мындай бардык спортту жакшы мындай тең карап кетсе, балдарга стимул болот эле да. Олимпийский, не олимпийский вид спорта. Мен ушул эле ошол эки видтин балдары тең бирдей мээнет кылышат да. Ошол ар бир спортсмендин мээнетин балап жакшы көңүл бурса, бул эң мыкты болот. Бизге эмес, бизден кийинки келген муундарга балким жакшы стимул болуп, жакшы чемпиондор чыгаттыр. Кудай буйруса, мына кикбоксинг олимпийский вид спортага быйылдан баштап кирип баштады. Эми толук түрдө олимпийский вид спорта болуу элек. Эми жакынкы 2024 же 28 жылкыга биз барып калышыбыз мүмкүн да. Алга чейин даярданыш керек. Ага чейин жаңы жаштар өсөт. Ошол жаштарды жакшы тарбиялап, олимпиаданын чемпиону чыгарсак, бул өтө чоң жетишкендик болот да кыргыз спортунда, кыргыз кикбоксингинде. Чындыгында сиздер айткан аябай чоң көйгөй. Сиздерге абдан чоң таазим, чоң гана тренировка, машыгуу жана мында жөн гана медальдарды алып келбей, өзүңүздөр ошол чуркап, каражат издеп, кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөрдү издеп, өзүңүздөр болгондой, бул чындыгында биринчиден шок. Анткени Кыргыз Республикасы мындай спортсмендерди, мындай идеяларды, инициативаны колдош керек чындыгында. Анан Кудай буйруса баары оңолот деген ойдобуз. Жакынкы арада биздин да республика жалпылап биздин эл ушундай жакшынакай идеяларды, спортсмендерди, федерацияларды колдоп турат деген ойдомун. Анан сиз туура айтасыз, эки жакка бөлүнүү туура эмес. Бул олимпийский вид спорта же олимпийский вид спорта эмеспи деп ал бөлгөндө туура эмес. Чындыгында бардык спортсмендерди, бардык баштапкы ушундай жакшынакай кадамдарды колдош керек деген ойдомун. Сиздерге чоң рахмат, убакыт бөлүп эфирге келип жакшынакай маек куруп бергениңиздер үчүн. Фазилжон мырза, сиздин оратордук искусствоңуз аябай чоң экен, андыктан биздин дагы коллега болуп калышыбыз мүмкүн. Телеканалда иштейбиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде конокто Абиджан Алимов, Өзгөн Космос кикбоксинг спорт клубунун баштыктыруучусу. Ошол эле учурда Чыңгыз Бегматов 2021 жылы Италияда өткөн дүйнө чемпионатынын кикбокс боюнча коло медалынын ээси, Азиянын 3 жолку чемпиону, эл аралык спорт чебери Игбол Фазилжонов дүйнө чемпионатынын кикбокс боюнча 2 жолку күмүш медалынын ээси, Азиянын 2 жолку чемпиону, эл аралык спорт чебери, планетанын 8 жолку эң мыкты кикбоксчуларынын арасына кирет. Бирмингем АКШ 2021 дүйнөлүк оюндарына жолдомо утуп алды. Кыргызстандын 7 жолку чемпиону. Мырзалар, сиздерге чоң рахмат, ийгилик каалайбыз. Эң башкысы актуалдуу бул ден соолук, андыктан ден соолук болсо баары демек. Жаракат албаңыздар эч кандай. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин эфир бүттү. Бул 2 саат аралыгында сиздерге жакшынакай маалымат жана кызыктуу маек берди деген ойдобуз. Андыктан биздин телеканалдан алыстабаңыздар. Ушундай жакшынакай спортсмендерди, мыкты инсандарды колдоп жүрөлүк дайым эле. Баарыбыз чогулуп, көптү көрсө көл болот демекчи, колдоп жүрүңүздөр. Атым Кайров Адилет, кийинки эфирлерде көрүшкөнчө эң башкысы сиздерге ден соолук жана бакыт талай каалайбыз. Көрүшкөнчө.